Коронавируска каршы республикалык чам штабтын 10 сентябрдагы маалыматына алайык, соңку бир суткада өлкө боюнча инфекциядан 3 киши каза тапты. Жалпысынан коронавирустан каза болгондордун расмий катталган саны 2566 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 100 адамдан аныкталды. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери COVID-19 жуктуруп алгандардын жалпы саны 176.983 кишиге жетти. Алардын 690 ооруканада жатат. Дагы 1094 бейтап үйдөн дарыланууда. Соңку бир суткада 132 адам айыгып чыкты. Оорудан сакайып чыккандардын жалпы саны 171.180 киши. Бишкек шаарына караштуу 1-ма райондук ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкери пара опузалоого шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Тактап айтканда, милициянын майору кечээ 9 сентябрда колго түштү. Аны ИИМдин ички тергөө кызматы кармаган. Тергөөчүнүн маалыматына караганда, шектүү Аламүдүн районунун тургунун алдамчылык боюнча жоопкерчиликке тарта тургандыгын айтып, коркутуп, андан $500 жана улуттук элементтери бар кымбат сувенир опузалаган. Аталган факт жазык кодекстин 326-беренесинин 2-бөлүмү пара опузалоо менен катталды. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Абактагы мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ооруканага түштү. Маалыматты жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык, Сатыбалдиев Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда конвойлордун кайтаруусунда жатат. Анын эмнеден улам ооруканага түшкөндүгү айтылган жок. Эске салсак, 2019-жылдын 6-декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту жылуулук борбору модернизациялоо маалында коррупцияга жол берилген деген негизде мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевди 7 жыл 6 айга эркинен ажыраткан.